Көрсө элеген эмекенсиң, чыкчы бар. Не сен деп. Ошентип анан мени чыгарып койду. А бирок жана сакалчандарды алар дуруш деди да. Алар дуруш, сакалын алып койсун. Анда айтмакмын, карындашым, сен муну чечип эле койчу, намаз окугандан кийин деп бурушмакмын да, анан фарз болгон үчүн акырын көнүп калар деп дават кылып коебуз. Мечиттегилер баягы жуманы окуп бири-бирибизге дават айтып жүрө береткенбиз, бирок түнкү Бишкек бир карагыс экен да. Ошол эң оор эмелерди Кудай мага бербедиби? Сен кече эле көчөдө мынтип жүрдүң эле, бүгүн эле эмне периште болуп кеттиңби? Эме элге пайгамбар жаккан эмес 100%. Пайгамбар эмес, Кудай жакпайт. Кудай жок, кана болсо деп сөгүп атышпайбы? Мени деле канча метет, Кудайың айтчы, мени 132 боңуж окулган бир туугандар даватка жибердик. 132син. Ошонун эми бир 12си, 13, мейли 15и качып кетиши мүмкүн, башкасы оңолду да. 120 оңолуп калды, бул чоң плюс да бул. Молдоке жагы жакшы дейт, мына талда туруп айтып атасыз, мейли дейт. Эгер дубалга жакатасыз, сиз атып салат булар. Арыстан манас будагы, атын агамчың урганы, мелтиретип найзаны, бет алып манас калганы дегендей. Мен ошо түрмөгө барып, мусорго барып, бомужга барып, сүт норшага барып, сойголуп жүргөн кызга барып сүйлөсөм, билбейм, Кудай мага ошо мен сага ыраазымын дегендей эме салат да. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Ар дайымкыдай эле сиздер үчүн өзгөчө конокторду чакыргандан биз жадабайбыз. Бүгүнкү дагы өзгөчө коногубуз Дамла устазыбыз. Эстебес Дамланы чакырганбыз. Ислам университетинде сабак берет жана эл барбаган, эл баспаган жерде дават кылып, элдерди динге чакырып, ушундай бүгүн бөлөкчө атмосфера болуш керек. Эстебес Дамла үчүн кандай келип алдыңыз? Ассаламу алейкум да бир жолу. Алейкум ассалам, алхамдулилlah, жакшы, жеңил келип алдык. Сон бүгүн атмосфера сиз үчүн бөлөкчө болуш керек. Сиз обычно мындай эл барбаган, дамлалар баспаган жерге барып дават айтып, элдерди ислам динине чакырып келип жүрөсүз, иманга. Анан ошол жолдо мисалы үчүн адам бир учурда келет да, мен ушул жолду тандадым деп, кайсы учурда тандадыңыз? Эмнеге ошол даваттын жолун тандадыңыз сиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен ошол Кетмен төбөнүн кулуну болом. Токтогул районунун эски аты Кетмен төбө. Анан 1996 жылы ошол Өзгөрүш айылында кызыл мектебин бүтүрүп, анан ата-энеме жардам берип, айылда болуп калдым 1 жыл. Анан 1997 жылы анан ислам азыр университет болду, Кыргызстан ислам университетинин институт болчу. Бияка келип, анан ошол мусор, тигуларды угуп ошо баштадым да. Эми мындай да, албетте бардык эмеге айтыш керек, бирок мында байлыкта жүргөндөр, бийликте жүргөндөр, чоң кызматта жүргөндөр, таза жерде кийинип жүргөндөр айтыш керек, деш керек. Бирок алар эми көбү өлөрүнөн башкасын жакшы эле билет да. Өлөрүнөн башкасын жакшы эле билет. Анан негедир билбейм, Кудай таалам жүрөгүмө салдыбы, эметтиби, ошо жака барыш керек деп, анан ошондой болуп жүрөгүм, ошентип эле Кудай өзү жүрөгүмө салды окшойт, ошентип баштадым да. Анан кийин келип окуу жайга келип эмелерди окусам, бүт пайгамбарлар тарыхты, бүт Куранда 25 пайгамбарыбыздын алейхисалам окуялары бар. Окусам бүт эле ошо кедей, кембагал, кулдар, башкалар, ушулар келет экен да биринчи. Кудайдын сүннөтү, пайгамбардын сүннөтү экен да. Анан кийин байлар келет экен. Анан кийин бийлик келет экен. Ушундай экен да. Анан ошо Кудай таалам өзү мени ошого арнап жаратканбы, кандай билбейм, ошо тартат да. Сиз биринчи айткан даватыңыз мусорный полигондо болгонбу, ошондо кандай кантип барып калгансыз ал жакка? Случайно болгонбу же атайын баргансыз? Ошол жакта адамдар иштейт деп угуп калчу элем да. Адамдар иштейт деп угуп калчу элем. Анан кийин ошол өзүбүздүн бир жердеш байкелерде иштечү экен, өтүп кетти да киши бакыш. Анан барам деп, анан эми айылдан келсең эми полигону каякта, башкасы каякта билбейсиң да. Анан биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курс болуп калгандан ошол жака бир үйгө даватка барып калдык. Анан ошондон кийин 2000-жылдары анан барып баштадым да. Ошондон ушул күнгө чейин ошондо Кудай барып баштадым.
ошондой. Анан бул илим, ислам илими түгөнгүс дейт го. Илимди каерден алып баштагансыз, каерде окугансыз, өзүңүздүн илим алган устаздарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Илимди ошол айылда тамгаларды Малим Сани деп коебуз. Аларды ошол Токтогул район Өзгөрүш айылынан Эмил Дамыла деп ошол кишиден тамгаларды окуп башка кылып баштадык. Андан кийин келип анан Ислам университетке тапшырдым. Тапшыруум дагы өзүнчө бир уксаң керек, мындай бир эме да. Кызыктуу, биздин көрүүчүлөр балким сиз жөнүндө биринчи жолу угуп аткандар сон болот. Айтып берейин эми. Келдим, анан мен эртерээк келдим, 97-жылы келсем, ошол рахматтылык Базар Оргондон болот Темирбай ажы деген ректор экен. Анан мен курс жакшы мындай эрке өскөм, анан уялбайм, коркпойм, кире берчүмүн, ректорбу, падышабы, башкабы мындай тайманбай сүйлөй берчүмүн да, кире берчүмүн. Бүгүнкүдөй эле. Кичинекейимден эле. Анан кирсем, каяктан келдиң дейт, анан Токтогулдан келдим десем, балам, биз ошол тиги түндүктүн эл орусташып атат, сүннөткө отургузулбай атат, биз ошо түндүктүн балдарын алалы деп атабыз, сен ала албайбыз, армияга да барбаптырсың, ал бул деп катуу сүйлөгөн киши экен Темирбай ажы. Ошентип калды. Анан мен жок, аксакал, мен ошо окуйын деп келдим эле. Албетте туура, Токтогул эми Жалал Абад областына карайбыз, бирок биз чындап айтканда жетемдүүгү кошпойт, же түштүүгү кошпойт, ортодо эле калган бир эмебиз, молдо деле жок. Ал бул деп сүйлөдүм, жаш балам да, сүйлөп турмун да, эсте күнү күнгүдө эсимде. Көп сүйлөгөн эме экенсиң, чык же бар, не сен деп. Ошентип анан мени чыгарып койду. Эмеге киргизбей, кабинетинен. Анан мен аябай инем ачык айтайын, мен жүрөгүмөн айтайын, эми шунчалык каалоо менен, шунчалык сүйүү менен, шунчалык талап менен келгем да ислам окуу жайына. Азыр университет болуп калды, институтка. Анан мисалы, эстебес, сен ушу ислам институтка, университетке окубай эле кой. Сага керек болсо Американский университеттин дипломун 1 айдан кийин же 1 жылдан кийин эле беребиз. Же улуттук университеттин, керек болсо дүйнөбүздүн атактуу университеттердин эмесин беребиз, ушак окубай эле койчу деп айтса эми, мисалы да эми. Жок, мен ушакта окуйунчу дегендей талап менен, сүйүү менен келгем да. Шунчалык сүйүү менен, талап менен. Ошентип келгем да. Чын да, эми мен эми азыр 22 жылдан бери 2004 болгондо 2004 26 марттан бери мугалиммин. Ошондо канча жыл болуп калат? 22 жыл. 22 жылга карап баратат да. 22 жылдан бери мугалиммин. Мен билем да балдарды, мага окшоп келген балдар аз да. Анан шунчалык талап менен келгем, ошол жерде анан ыйлап жүрдүм. Ошо Гоголь Московскийдин айланасында 2-3 күн демселеп ыйлап жүрдүм. Не болду дейт. Ушундай мен албайм деп атат деп. Анан айылда чалабыла баягы Малим Сани жаттап, Куран жаттап аткам. Анан бирөөлөр айтып калды мага, сени 20 хуторда жакшы медресе бар, ошол жака барасың деп. Анан Дохудов, анан дагы эмне деп жазып берди мага адрестерин. Анан мен ошол жака барайын деп анан ошо кирдим, акыркы жолу эми кирейин деп ректордун алдына, Армат Темирбай ажынын алдына кирдим, анан кирсем, эмне болду сага дейт. Ушундай сиз албай койдуңуз аксакал устаз, мен хуторга кетип атам, ошол жака барайын дедим. Анан Ясин сүрөсүн жаттап аттым эле айылда Өзгөрүштө. Куран бериңизчи десем, мейли берейин деп анан Бисмиллахир-рахманир-рахим, Хадия мин Темирбай эле эстебес, Алланын аты менен Темирбай ажыдан эстебеске белек деп жазып атат да. Анан мен ошол жерден аябай буркурап, боздоп, аябай катуу ыйладым. Шунчалык ыйладым. Ошо билбейм, аябай ыйладым да. Анан мен айттым, сен жашсың го, сен жашсың, 20-га чыга элексиң, 18-19да бала болсоң, эмне ыйлайсың, университет болбосо башка жери болор, кой деп мындай өзүмдү өзүм эметсем да болбой, ыйладым аябай. Ал киши карап, эмнеге ыйлайсың дейт. Аксакал кечирип коюңуз, мен болбой атат дедим да. Болбой атат, мен артист актер эмесмин да, мен андай деле эмем жок. Ыйладым, анан мени карап туруп анан Оле экен дедим, акыш киши өтүп кетти ал 3-чү курсумда. Анан эметти, айтты мага, балам деди, сен хуторга барбайсың деди. Сен хуторга барбайсың. Сен ушул жерде окуйсуң, мен өлбөй тирүү турсам, ушул жерде бүтөсүң. Мугалим да болуп каласың.
бир мезгил келет, бул Темирбай ажынын сөзү. Кыргызстанга да сага тең келсе, бирөөгө тең келбесе, Кыргызстанда бирөө да тагы сага тең келбеген учур келет. Сен барбайсың, токтогулуңа да барба, өзгөрүшүңө да барба. Өздөн чыкканды кыргыз көрө албайт. Кудай буйруса, сен окуйсуң, каласың, ыйлаба балам, болду деди мени. Ошентип анан ушул жерде окуп калдым. Устаздарым ошол Молдагазы дамыла, Сиражидин дамыла, Абдулла дамыла, Надыр дамыла, кийин тиги Абдышкүр дамыла келип калды. Анан Рамадылык Чубак дамыла келип калды. Өзүбүздүн эле Нимат устаз Рыскулов, нагы ошол өзүбүздүн молдолор, өзүбүздүн деп атпайбы азыр мамлекетибизде башкасы дагы так ошол жерден кайнап чыккан эле, ушул жерден билим алган эле баламын, жигитмин. Машалла. Анан сизде Саудовская Аравияга дагы барып окууга аттанган жериңиз дагы бар экен, таржымалыңызда. Ал жөнүндө айтып берсеңиз. 2003 анан Ажыга бардым. Анан бардым, анан документтеримде Раматылык Чубак дамыла устазыбыз ошол жерде окуп атты эле, бүт ага бердим. Анан ушунчалык илимге суусаган адаммын да, биякты бүттүм, башка кылдым. Анан устаз айтып калды, эстебес. Мен айттым, дамыла бекинип секинип эле кала берейинчи ушул жакта. Мен 2003-жылы болду, январь айы болчу. Десем, эстебес, булардын закону катуу, мыйзамы күчтүү. Сен эгерде Американын же Канаданын жараны болсоң, жок дегенде Россиянын жараны болсоң да сени булар мындай эметпейт эле, мындай сыйлайт эле. Күчтүү мамлекеттин жараны деп, анан Кыргызстан жакшы эле тааныбайт, камап коет, иним чыгарбай коет сени. Мен эгер өтүп калсаң, мен сени чакырам, мен тилим алып кете бер деп, анан аяктан жолум болбой анан келип калдым. Анан ушу бияктан анан ошол устаз Амин, египеттик доктор, устаз Мади деген арабтар иштейт эле. Анан 7 жыл анан алардан да мындай илим алдым, эме кылдым. Анан Пакистанга да окуйын дедим, барып ооруп калдым. Кудай аякты насип кылган жок. Анан тиги Кувейтте мен тиги Сауд Арабияны насип кылган жок. Анан буякта мугалим болуп калдым, үйлөндүм. Анан мен дават кылдым, ушундай. Ошо менен анан чет өлкөнү Кудай насип кылган жок. Илим тууралуу айтып кетип атабыз да, азыр сиз дагы мугалимсиз, ошол улуу устаздарыңыздын жолун басып мугалим болуп, азыр жаштарды көрүп атасыз да. Сиздей болуп, өзүңүз айткандай, көзү жанып, илимге суусаган жаштар азайып баратат. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби бир-эки себебин айтып кетейин эми. Мен өзүм Ислам университетте мугалиммин да, мугалиммин. Биз ошол лицензия 2017-18 жакын деле алдык. Биздин диплом өкмөткө жакын деле жарап баштады да. Ага чейин жараган эмес. Анан бул диплом же мамлекетке жарабаса, өкмөткө жарабаса деп бир эмеси ошол болушу мүмкүн. Анан азыр илгери бир өзбек ачы бир айтты эле, эстеке заман өзгөрүп кетти, азыр мен ошол 27 жашында эле үйлүү болдум Бишкектен, Кудай мага үй берип. Анан ошо бир-эки жолу ошо жардам сурап барганмын үй бүт электе. Анан ошондо өзбек ача айтып калды эле, эстеке заман өзгөрүп кетти. Илгери 40-ка чыгып, 50-ге чыгып үйлүү болот эле адамдар. Азыр сен үй куруп атасың жакшы. Азыр заман өзгөрүп кетти дейт да. Анан азыр эми заман өзгөрдүбү билбейм, ошол эми Союзда 40-50-ге чыгып үйлүү болчу деп атпайбы ажекебиз? 60-ка чыгып балким. Анан азыр баягы акчанын таасири, дүйнөнүн таасири дагыбы, мен бул жерде окуганда менен өкмөткө же жарабаса, же молдолоруңа же эч ким айлык бербесе деп шайтанда анан тебет да, ар кимге илим насип болбойт. Мен мисалы 22 жылдык тажрыйба менен айтайын, 200 бала тапшырса, ошонун 15 бала зорго бүтөт. Качып кетет, жалдырасак да болбой качып кетет. Анан Кудайдын илими да бул эми ар кимге берилбейби? Ушундай да. Жада калса пайгамбарлардын жакын адамдары дагы пайгамбардын жанында туруп илим насип этпегендер бар. Ооба, ошондой да. Анан мен эми мындай ачык эле суроо берсем, капа болбосоңуз, биз эми мындай мечитке намаз окуган эле барабыз да. Анан мындай алымдардын ортосунда, мисалы үчүн балким алымдарыбыз эми Аллага шүгүр жакшы баарына өмүр берсин Алла таалам. Ар ким ар жактан окуп келип, анан ошол ар ким өзүнүкүн киргизгиси келгендей сезиле берет да, мага ошондой сезиле берет. Анан сиз Кыргызстанда эле окупсуз. Азыр бизди көрүп аткан жаштар деле мисалы үчүн Кыргызстанда эле окуп алым даражасына жетсе болобу? Эмнеге болбойт? Эмнеге болбойт? Болот. Эми Кудай насип кылса, биз эми баягы өз чектелбешибиз керек да. Мейли эми Кудай насип кылса, Кудай берсе, ошо Кыргызстандан эле берет. Анан барып окуйм десем, ага деле макул. Эми мындай биз
өнүгүшүбүз керек да. Анан баягы жабык мамлекет болбой, ачык мамлекет болуп, динибиз дагы, дүйнөбүз дагы, башкасы дагы. Анан бирок жок дегенде ошол биздин университетти бүтүп алып, анан барса жакшы да. Биздин устаздар, Алла ыраазы болсун, Хашим дамыла, Надыр дамыла, Сиражин дамыла, Абдулла дамыла, эми аксакалдарды айтайын. Анан көп аксакалдар өтүп кетти. Молла Сабыр дамыла, раматылык жанаты болсун, өтүп кетти. Садирдин дамыла, Шакир дамыла өтүп кетти да. Талипжан дамыла, азыр ошол 4-5 эле аксакалдарыбыз калды. Абдулла дамыла, Сиражидин дамыла, Надыр дамыла, Ашур дамыла, улуу адамдар да бул кишилер. Мен мындай бар колуман келишинче кызмат кылып, чайпа алперип, эми колуман келишинче күндө болбосо дагы алардан хикмат сөздөрдү, даанышмандыкты, илимин алып атам да, аракет кылып. Анан улуу жок деген университетти бүтүп алып анан кетсе жакшы болот. Ал сөзүңө кошулам. Анан эчтеке билбей барып алса да болбойт да. Ушу университеттен 4 эле жыл, 18 жашында келсең, 22 жашында бүтсөң, анан кетсең деле ушул эмеңе кошулам. Анан Кудай буйруса иншалла. Эми бул суроону бергенин себеби, мисалы үчүн биз деле аралашып жүрөбүз. Эми байкап калам да, кээ бирдечи жаш балдар кетет да, анан келет да, келгенден кийин эми биздин эле чөйрөдө деле ошондой болуп калат да. Баягы, бул жериңерде Кыргызстанда мындай экен, ал жакта ошондой деп, ал жактан үйрөнүп келген кээ бирки маселелерди бу жерде талашка салган учурларды көрүп калам да. Ошону айтып атпаймынбы? Ошо бизди бүтүп алып жок деген 4 жыл фундамент куруп анан кетсе жакшы болот. Ал сөзүңө кошулам. Анан сиз азыр Ислам университетинде сабак берем деп атпайсызбы? Исламда дагы бөлүмдөр көп го. Кайсы жаатында сабак бересиз? Фикхтенби же? Мен ошо шариат эмесинде иштейм, кафедрасында. Фихтан сабак берем да. Анан биздин көрүүчүлөргө эми кээ бирдер мисалы үчүн терминдерди түшүнбөй аткандыр. Фикх эмне? Исламский юриспруденция деп которулат. Шариат ошо кыргызча айтканда исламский юриспруденция деп которулат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мисалы үчүн коомунда ошол көпчүлүгү эми динге келип, дин менен жашагысы келип атат. Ошол фикх менен жашоо кандай, мисалы канча пайызды түзүп калды? Мисалы үчүн фикх менен кызыгып, ушу мен исламча чечсем, исламча үй бүлөмү курсам деп эми өзүңүздүн байкооңуз боюнча. Эми инем дин менен жашоо, шарият менен жашоо оңой эмес. Азыр эми ачык эле айтайынчы, мисалы, дин келип атат, намаз окугандар көбөйдү, жолуксангандар көбөйдү, тигил бул деп жыргап атабыз. Бирок шайтан деген нерсе, шайтан да кыйын да. Анын 1000 жылдык өмүрү бар, тарыхы бар. Башка жагы дагы аябай көбөйүп атат да. Мисалы, билбейм, мен мындай машина минбейм, машинем жок эмес бар. Бирок ошол бейиште пайгамбарлар менен бирге болоюн, Иса пайгамбар менен, Мухаммад пайгамбар менен, алейхиссалам, Юсуф пайгамбар менен, Адам ата менен, Ибрахим, Исмаил алейхиссалам менен бирге болоюн деп, көбүрөөк сооп топтоюн деп мен мындай элдин арасында жүрөм да, жөө жүрөм. Бүт эми өзүң билгендей эл барбаган жерге барып аракет кылып эми колдон келишинче. Анан эми мындай сурап келсем, бир 10%, 10% намаз окуйбуз кыргыздар. Анан мынтип дагы сурайм да, эми сүйлөшөсүң, баарлашасың, 90% намаз окубайбыз, окуп таштап койгонбуз. Бир учурда окуган, түрмөдө отурганда окуган, Кытайда жүргөндө окуган, Россияда жүргөндө окуган, кыйналганда окуган, таштап койгон. Анан көп балдар бар, сакалы сеникиндей, меникинен узун, сеникиндей. Тамеки чегет, башка кылат. Анан мен иним деп барып, мен эметсин намаз окуйсуң бүтүп келсем окубайм дейт. Мен сага китеп бергенден коркуп атам, сени Пакистанда окуп келгенби, же Египетте окуп келгенби, же Саудияда окуп келгенби деп коркуп атам. Уят да мынуну, алып койчу могу сакалыңды, анан чексең да эми сени бир молдо эметип атат деп мен 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык дават артка кетип атпайбы десем уялып калышат. Бул жагы да бар. Анан Кудайга шүгүр жол салгандар көбөйүп атат, намаз окугандар көбөйүп атат, шүгүр. Бирок ошо жол салгандардын дагы сурап келсең, көбүрө намаз окубайт экен да. Намаз окубайт экен. Анан устаздарга кеңештим, мен сурайм да, мен деле тиги пайгамбар же периште эмесмин да, баарын эле биле бергендей. Анан устаздарга айтсам, эчтеке урушпа аларды, мейли. Бирок жана сакалчандарды аларды уруш деди да. Аларды уруш, сакалын алып койсун. Сүннөт, бул өтө главный эмеге кирбейт да. Алар
мындай көчүгүн кысып сакалын алып коюп анан чексин бизди уят кылбай деп исламга күбө жаппай сакалын алып койсун. Тиги фарз да, фарз болгон үчүн мен унчук албайм да. Эгер фарз болбосо анда айтмакмын, карындашым сен муну чечип эле койчу, намаз окугандан кийин деп урушмакмын да. Анан фарз болгон үчүн акырын көнүп калар деп дават кылып коебуз. Анан ак менен кара согушат экен да иним. Ак менен кара согушат экен, экөө кыяматка чейин тирешет экен, бирок акыйкат жеңет. Анан баары эле сонун болуп кетти деп айткандан алысмын, акыбалы оор эле. Азыр сөздө келер помощдар деле көбөйүп атат, башка болуп атат дегендей. Да, сизге эми суроо бербесем болбойт да, сиз эми мугалимсиз. Бизден бир нече долбоорлор бар. Ошол бир долбоор менен бир түнкү Бишкекти көрүп чыгайлы деп орган кызматкерлери менен чогуу рейдке чыгып калып, бир жүрөккө ийиткен ситуацияларды көрдүк да. Ушу жынысын алмаштыргысы келгендер, баягы гей деп коет го, ошолор ачык эле клубтарды ачып, түнү жыргап, ушу жума күнү башталат экен, Кудайдын куттуу күнү. Жума күнү күндүзү биз жумада жыргап, мечиттегилер баягы жуманы окуп, бири-бирибизге дават айтып жүрө берет экенбиз, бирок түнкү Бишкек бир карагыс экен да. Ошол эми мисалы үчүн жаштар менен аралашып сүйлөшүп жүрөбүз да. Ал эмнеден келип чыгат? Негизи эле ислам кантип түшүндүрөт бул гейлер тууралуу, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Себеп дегенде көп айтып калат да, бул природадон берилген нерсе деп. Жок, ал туура эмес. Ал туура эмес. Бул мен эми өзүмдүн тажрыйбама билгениме карап айтайын. Бул ошол жылаңач аялдарды карай берип, же болбосо зына деп коет, кыргызча айтканда ойноштук, никесиз. Ошол иштерге бара берип, бара берсе анан кийин баягы шайтан азгырат да. Шайтан азгырып анан аялдын кадыр баркы жоголуп, аялды мисалы сен мен көрсөк эмес адамбыз да, периште эмеспиз да, мындай аял кылып алгың келет, өпкүң келет дегендей кызыгасың да, адамбыз да, биз периште же пайгамбар эмеспиз да. Ошол сезим жоголот экен да. Зына кыла берсең, ойноштук кыла берсең, ошо жоголот экен. Аялдын кадыр баркы кетип, анан эркек шайтан анан эркекти жакшы көрүп баштайт экен, жана гей мей деп атпайсыңбы? Ушул бир эмеси ушул. Анан экинчиси ошол намаз окубай, эртең менен кечки зикирлерди кылбай, башка кылбай жүрө берсе, жимпин илешип, ушундан да бир эме болот да. Муну Нурмахамат Каракебиз мага караганда жакшыраак түшүндүрүп берсе керек. Ошол Давыр Сабыш кары деген Кудратулла адамы деген чоң молдолорубуз бар. Молдолордо бөлүнөт да баягы хирург анан терапевт анан зубной анан дегендей. Ошолордон дагы эме алсаңыздар, ошо мен айтып аткан эмелерди алар мага караганда тегереңирээк билет. Ошол да мен билген себебим ошо биринчиси зына кыла берип, анан кийин ошолго барат биринчиси. Экинчиси ошо жимпин илешкенден намаз окубай, кир жерде жүрө берип, анан ошо шайтан азгыры менен ошол нерселерге барат да. Анан дагы коомчулугубузда акыркы учурларда эми талкуу болуп аткан эле нерсе, аны угуп эле көрүп эле жүрөбүз. Эркектердин аялдарга карата зомбулугу, анан бул эмнеден келип чыгып атат сиздин баамыңызда? Бул биринчиси динсиздик, ыймансыздык. Мен эми периште боло бербей ачык эле айтайын, мен илгери ошол эрке өскөм. Менден мурун 3 агам, бир эжем каза болуп калыптыр, 4 катары менен. Анан ошону эстебей элем, бул өлүп калбасын будагы деп анан ырым кылып мен атымды Токтогул деген раматтылык өтүп кетти. Бир эле тайкем бар болчу, өтүп кетти. Эстебес коюшуп мен Кудайдан тилеп алган. Анан мен мындай мектепте окуп жүргөндө атама шок болчумун. Мен ошол отур десем отурчу, балдар тур десем турчу, шок болчумун. Көп талант берген Кудай. Көчө баласы деп коет го. Ооба, мен ошо көчө баласы болуп чоңойгом. Ата энем урган эмес да. Атам кызматкер болгон. Главный агроном болгон. Анан бирок баары бир эрке өскөм да, буда өлүп калбасын деп мен мындай коркушуп. Анан атаман болгом, көчө баласы болуп чоңойгом. Анан мен ошол Кудай мага ошол ыйман берди. 16 августта, быйыл 16 августта намазга жыгылганыма 29 жыл толуп, 2025 16 августта 29 жыл толуп, 30 жылга карайт да. Ошо биринчиси ошо Кудай мага ыйман берди. Биринчиси. Экинчиси, ушу мен алкаш болуп калбайын, бомж болуп калбайын, бирөөнү өлтүрүп койбойн, бирөө мени өлтүрүп койбосун. Адам болоюнчу мен, Кудай, адам болоюн деп анан намаз окугам да. Ачык айтып атам мен эми жашырбай. Мен деле периште болуп калдым эмесмин. Эгерде дин болбосо ошол бандит болуп, балким наркоман болуп,
саясатчы болсом биринчи экинчи киши болуп ырчы болсом дагы мага Кудай көп талант берген да эметип анан молдо болдум эле ошол эң оор эмелерди Кудай мага бербедиби ошондой да эми динсиздик бул ыймансыздык анан кийин ошондон болот анан экинчи бир эмеси биринчиси ошол динсиздик ыймансыздык тарбиясыздык анан экинчи бир эме ошол биз мына бул медицина деле ачык айтып коеюн эми мындай эмеден алсыздык кылат экен да ушу эмеге келгенде жин шайтандарга келгенде психоз деп эле тиги жиндиканага жиберип экен да уколдары берип билбейт да ошону албетте мен медицинаны сыйлайм медицинадан айланалы керек бирок ошол ооруган адамдарды мына Нурмухаммад деген каракебиз бар Сабыш деген каракебиз бар Нурмухаммад каракебиз жакшы жигит да ошол мындай окуганда бул медицинадан жинпин шайтан жок доктурга апаргыла деп өзүбүз жиберип атат өзүбүз жиберип атабыз эгерде илешкен пилешкен жинпин аралашып кирип эми кирбесе да илешип башка болуп калса аны ушу караке дарылап атат да азыр Нурмухаммад кары мен билишимче жиндерди бекер чыгарып ушинтип эле жүрөт эми бекер чыгарып эми может анча мынча эми алса акысы эме кылып ушуну биз медицина ушундан алсыз кылат экен психоз деп эле жиндиканага жиберип экен да ал медицина керек медицина айланайын мен ага каршы чыккан жерим жок колдойм керек окуучу керек болсо балдарды кыздарды анан ошо Нурмухаммад каракеге мен 1-2-3 эме болду окуя болду бир тааныштарыбыз катуу ооруп апарган жерибиз калган эмес дейт ошо Нурмухаммад каракеге барып ошо Кудай таалам шифа берди анан дагы бир өзүм ошо жакын жердештеримен бирөө операция болом тигүү деп калды анан сен операция болгондо 10 000 20 000 доллар төлөйсүң сен каракеге барып дем салдыр биринчи балким жинпин илешсе айыгып каласың деп тап куландан соң айыгып калбадыбы каракеге барып 4-5 жолу дем салдырды куландан соң айыгып калды эме ошого биз ошол Нурмухаммад каракебиз менен анан тиги күчтүү хирургтарыбыз биргелешип иштешсек коомубузга ошол тезирээк пайдасы тиет эле деген да айкалышып анан эми сиз басып өткөн жолду угуп бул суроону да берем азыр көп адамдар ошо сиз басып өткөн жолдо басып жүрүп анан динге келип атышат да анан аларды көбүн уксаң сындырган нерсе сен кече эле көчөдө мынтип жүрдүң эле бүгүн эле эмне периште болуп кеттиңби деген нерсени сиз кандай жеңдиңиз мен арак ичкен жокмун эми эрке болдум да атаман болдум баягы эмне деп коет анан мага андай сөз айтылбайт эми мен эгерде мен арак ичип жыгылып калып же бирөөнү өлтүрүп коюп сайып коюп же көчөдө ичип жүрсөм анда айтышмак да мен просто жөн гана мындай эрке болдум анан Кудай мени сактап ошол энергияны ошол эмени бияка буруп койду да бирок ошондой адамдар менен деле сүйлөшүп жүрөсүз да аларды кантип эми шүгүрдөбөйбү эми каракчы болуп жүрүп бандит болуп жүрүп ууру болуп жүрүп анан динге келип намаз окуп калса кайра сүйүнүш керек да муну ошончо шайтан ошо нафсини жеңген бул баатырлык мен сыйлайм эми 5 кол тең эмес деме элге пайгамбар жаккан эмес 100%. Пайгамбар эмес Кудай жакпайт Кудай жок кана болсо деп сөгүп атышпайбы мени деле канча айтат Кудайың айтчы мен эч байбай койдум тиги бу деп эми анан эми элге 100% пайгамбар менен Кудай жакпай атса анан биз кантип жакмак элек ошолорго мындай сүйүнүш керек болсо ошо аракты жеңип бомуждукту жеңип наркомандыкты жеңип башканы жеңип адал жолго түшкөндөргө эми мындай медаль бериш керек болсо аны шылдыңдабай сиздин эми кайра кайтсак эл эмне үчүн таанып калган ошол нерсе үчүн мисалы үчүн даватты кайсыл жерлерде бересиз ошол тарыхка кайтсак мисалы бүгүнкү күнгө чейин болжол менен канча адамга ошентип дават айтканыңыздан кийин мындай жакшы жашоого кайткандарын мындай эсептей аласызбы биз эсимде мен күнү кадимкидей оозунда канча тиш бар дегенде эсимде да 132 бомужу окулган бир туугандар даватка жибердик 132син ошонун эми бир 12си 13 мейли 15и качып кетиши мүмкүн башкасы оңолду да 120 оңолуп калды бул чоң плюс да бул мамлекетке элге мөөгө чоң жардам да бул аны 132ни даватка жөнөттүк дегенин ичинде эмне кирет аны жуунтуп тарантып көп нерсе бар да ошону айтып берсеңиз эл түшүнсүн да мындай мейли 3 күнгө дават мурда 300 сом болчу инем азыр 1000 сом болуп калды
40 күнгө мурда 5.000 7.000 болсо азыр 13.000 сом болуп калды. 4 айга азыр 23.000 сом болуп калды. Анан даваттын тартибинде бузбашым керек да мен. Алардын тартип кудамалар башкалар ал тартипте дагы бирөөдөн акча алып жиберген болбойт. Жаман көнөт, таасири болбой калат деп алар дагы жаман көрөт да. Анан ошону мен эптеп алып барып, анан кийин 1000 сом эптеп жуунуп тарантып тарбиялап, анан да эптеп өзүн иштетип же башка кылып же карыз алып келгенден төлөп бересиң деп 3 күнгө жиберип, анан 3 күндөн оңолуп келсе, анан кийин чайхана майханага иштетип, башка кылып, анан кийин анан тууган уруктары болсо, аялы болсо ал менен байланышып, анан жиберебиз да. 4 айга азыр 23.000 болду дейт. 20.000 берип жиберчү элек, уже 1-2 айдан бери дагы көтөрүлдү. Анан же мен эми шүгүр, мен эми мындай шүгүр мөңкүрөп калган жерим жок, үстүмдө үйүм бар, алдымда машинам бар, кудайга бала чакам бар, бирок мен өтө катуу бай эмес, мен байларга кирбейм да, байга кирбейм. Анан ошону мындай шартка жараша бирден экиден алып чыгып атабыз. Анча-мынча адамдар жардам берчү эле, уже кээ бирөө качып деле калды. Анан адам көпчүлүк да түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Койчу эстекем, бомужуңду эмне кыласың, бала чакаң бакчы деп тилдегендер бар, башка бар. Анан Алла разы болсун, Амат ажы деген кошунам бар, ошо 2 сотук жерин ашар кылып намазкана курганбыз. Ошол жерге алып барып эптеп, эчкини эжедеп, текен жездеп иш алып барып атабыз да иним. Чын. Азыр акыбал оор эле. Мен деле мисалы ачык айтайын, кээде ошол шүгүр, кээде ошо 2000 сом жок бомуж жатат да. Ошону алып кетейин дейм, бирок алып кете албай калам да. Алып кете албай калам. Эми шартка жарышып этишим керек да. Анан акырындан эме кылып атабыз. Анан байларга айтпайсыңарбы, тиги бу деген сөздөр болот. Анан эми түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, молдолор тилемчисиңер, анан тиги бу деген да сөздөр бар. Анан эми акыбалга жараша, анан устаздарым да, менин устаздарым кыйын адамдар да, көптү көргөн адамдар. Эстеке пайгамбарларга, пайгамбарыбызга Кудай түзмө-түз жардам берген. Эми аларга Алла Тааланын 100% жардамы болгон. Эми сен экөөбүзгө да Кудай жардам берет, бирок аларчалык эме жок да. Анан көп кыйналбай эми шартка жараша кыл, көп эметпе деп мен аяшат да. Мисалы үчүн сиз эми ошол бомж деп калдык. Көпчүлүгү айтат да, мисалы үчүн улуу муундарчы, уже азыр карып аксакал болуп калышты, ошолор айтып берет да. Биз совет доорунда жашадык. Диниңер деле жок эле, бөлөк деле жок эле, бомж жок эле. Эми азыр барыңар сакалыңарды өстүрдүңөр дагы бомжтан көп нерсе жок, сойкудан көп нерсе жок деп аларга эмне деп жооп айтабыз? Кыйын инем, кыйын. Азыр Бишкекте мисалы Борбор шаарыбызда 5000дей көп бомж бар да. Сүйлөшө келсең, ооба, мен билгенден. Бул эми элдер ойлошу мүмкүн, бул молдо эмне айтып атат деп. Бул милициялардын маалыматы, приюттардын маалыматы, менин маалыматым, анан бомждардын өздөрү менен маалыматы. Мен эми иштешип атам да алар менен. Көп да, чыксаң аялдар да жүрөт. Кыйын да, кыйын, ар ким тагдыры ар кандай. Мисалы бирөө байке айтат, бомж байке айтат, өтүп кетти ал киши. Өтүп кетти багыш. Аялым эстонка болчу дейт, молдоке дейт. Bir balam Amerika'da okuydu deydi. Bir balam Avrupa'da okuydu deydi. Anan tege Estonka ayalım Estonia'sına ketip kaldı deydi. Anan men içtim deydi. Mına bomuşkanada oturan periodda dep anan ötüp ketти da kişi bakış. Ушул bir tagdırı. Bir tagdыр айтат bir байке. Молдоке жакшы аялым бар эле дейт. Жакшы аялым бар эле дейт. Анан ошол өттү дейт. Анан кийин 1-2 аял алдым, окшошподу молдоке дейт. Анан иштим дейт. Анан туугандар 1-2 жолу эми наркология центрге барып дарылатат. Анан кийин дарылатпай коет экен. Анан бомушканага, приютка барсаң, аерден соодан да чыга албай жата берет экенсиң да. Ошондой дейт. Анан дагы бир байке айтат, молдоке дейт, ушу аялыман ушинттим дейт. Анан мен эжелер менен мындай бир шайырлы адаммын, мен мындай тиги эми ачык сүйлөшөлүчү. Тиги мен аялым да Ислам университетте бүткөн да. Анан биздин студент кыздар, аялым группалаштары
уста сүрдүү го кантип коркпой жашайбыз тигүү деп. Мен балким мындай сүрдүү көрүнөт чыгармын, бирок мен аялыма жакшы мамиле кылам, ата энеме жакшы мамиле, атам өтүп кетти, апама жакшы мамиле кылам, студенттерге жакшы мамиле кылам, мындай жакшынакай эле шайыр эле адаммын. Мен сүйлөшөм да мындай эжелер менен, айттым, ушинтип ушинтип атат бомж байкелер, илгери макал бар эле го, катын өлсө камчы сап кайра төшөк жаңарат деп. Бул эмне болду? Макал күчүн жоготту же эмне болду деп мен аялдар менен дем сүйлөшүп калам дем. Молдоке сүйлөп берсеңиз деп автобуста, троллейбуста же эмелерде сурап калышат. Анан эжелер айтат, Молдоке дейт, макал күчүн жоготкон жок, макал күчүндө эле. Азыр эркектер слабый болуп кетти, кыргыздын жигиттери слабый болуп калды дейт. Анан бирдеке деп айтыш кыйын да, мен кес айта албайм. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Азыр 7 миллиард, канча миллиард болуп калды? 8 миллиард болуп калдыкпы? Жер жүзүндөбү? 8 миллиард. 8ге жетип калдыкпы? 8 миллиардтын Кудай сактасын бирөө да айта албайт. Мен бул тагдырга түшүп калбайм деп. Айта албайт бирөө дагы. Мейли падыша болсун айта албайт. Себеби Кудай сактасын, бир-эки тамырың үзүлүп кетсе, туугандарың 1 жыл карайт, 2 жыл карайт, анан карабай коет, анан приютка барасың, анан ушундай кебетен кийип калышы мүмкүн да. Айта албайм дейм, корком. Балким кыйын да, кыйын, өтө эле кыйын. Мен ошол көрүүчүлөргө айтып кетейин деп атам да, жеткирейин деп атам да. Мисалы үчүн ошол бомж деп биз жиркенип, балким карабай, мындай үстүдөн карап койгон учурларда ошол адам балким 5 жыл мурун, 3 жыл мурун бир чоң кызматта иштеген адам болушу мүмкүн. Сиздин мисалы үчүн алар менен түзмө-түз байланыштасыз да. Ошондой нерселер, мындай сиз ушундай киши болуп, ушундай болдуңузбу деп таасирленген окуя болдубу эле? Ак үй, көк үйдө иштеген адамдар болду да, жанагы 132-нин арасында. Сот болуп иштеген адамдарды көрдүк. Прокурор болуп иштеген адамдарды көрдүк. Керек болсо директор школдорду көрдүк. Чын айтып атам мен, мага эмне Кудайдын азабы. Ушундай болуп калат экен да. Анан мен аке, байке, оңолдуңуз сиз, ушу телевизорго сүйлөп койбойсузбу, тигүү десең, койчу Молдоке, бала чакам бар, деп болушпайт да. Макул болгондорун интернеттен көрсөңөр, 3-4-өн сүйлөттүм, башка кылдым. Анан адам алсыз да, Алла Таала Куранда айтат, астагфирулла, хуликал инсану даифа, адам алсыз болуп жаратылган дейт да. Ага байлык, бийлик келсе кутурат, көбөт дейт. Анан бир жокчулук, оору келсе кейит дейт да. Мен Кудай мен эле ушинтип оору бере деп ыйлайт дейт да. Адам алсыз да. Анан мээнетиңе да ишенбе, дөөлөтүңө да ишенбе, тоба дейт. Анан кыйын, бирдеке деш кыйын. Бул эми бомждар тууралуу болду. Түрмөгө кантип кирип калдыңыз? Түрмөгө Кубан деген байкебиз ошол дагы бир менин досторумду окутуптур. Анан ошолор эстеке түрмөдө да адамдар бар да, угуп каласың, жаш баласың деме. Жаш баласың, анан айтып атпаймынбы, энергия 100% толоо биякта. Анан Акунбай 11-де Темирхан ажы деген бир аксакал байкебиз бар, жакшы киши. Молдолор ошол жакта көп, молдолор ошол жакта жашап чоңойдук студент кезибизде. Анан мына Кулатова правда болуп калабы, ошол жерде СИЗО бар го. Ошол жерге анан баратып, келатып, анан жаш баласын да курч. Азыр Аскар Автодубайдын тушу. Аскар Автодубай десеңиз баары таңыз, ошонун тушу дейм. Ошондойбу? СИЗО азыр деле турат го Кулатовада. Анан ошол жерде баратып, келатып, анан бакырып, кыйкырып, дават айтып коебуз да. Анан бир жолу жаш баламын да, анан талга чыгып алып дават айтып атам. Анан 2 милиция келип анан мени кармады. Кармап анан кийин анан жаш бала фанатсың дем, жаш бала анан кармап, анан Молдоке мындай болбойт. Барып эле КСНге барып эле эме кылып закондо кирбейсиңерби тигүү деп. Анан 2003-төн баштап анан кийин кире баштадык да. Молдоке жакшы дейт, мына талда туруп айтып атасыз, мейли дейт. Эгер дубалга жакынсаңыз сиз атып салат булар. Антпеңиз деп анан мага жол көрсөттү да, мен жаш баламын дем. Анан КСНин каяктан билем, башкасын каяктан билем, өзүм студент болсом. Анан ошо 2003-төн баштап анан окууну бүтүп, анан эме кылып анан ушул күнгө чейин анан КСН менен биргеликте анан иштеш баштадык да. Анан эң биринчи ошо Беловодскийге бардым. Беловодскийде чоң зона бар, номер 16 деген.
Анан барып сүйлөп аякта каяш айтпайт экен, эме кылат экен, ушундай экен да. Тартип бар, унчукпайт. Биякта каяш айтып, сөгүп эме деп атышпайбы волияда. Анда андай жок экен да. Каяш айтпайт экен, волиядан келди деген урматтап сыйлайт. Ошо тартиптери жакты мага. Анан кой буларга айтыш керек экен деп анан Кудай жүрөгүмө салдыбы, анан барып баштадым. Эми молдолор деле адамбыз да иним. Молдолор деле адамбыз. Молдо муфти болгусу келет. Сараксы деген чоң мечитке имам болгусу келет. Молдолор адамбыз да. Алымдар эшне мүчө болгусу келет, ректор болгусу келет, проректор болгусу келет. Адамбыз да эми. Минбарга чыгып сүйлөгүсү келет. Ушундай да. Ушундай эмелер менде жок да иним. 1-2% десем калп айтам. 0 да, 0. Мен ошо түрмөгө барып, мусорго барып, боможго барып, Сүтнөршага барып, сойкоп жүргөн кызга барып сүйлөсөм, билбейм, Кудай мага ошо мен сага ыраазымын дегендей эме салат да. Жана өткөн нерселер 1-2% жалган да, 0. Керек болсо, жакшы адамдар бар да, эстеге сен ушундай жакшы иштерди кылдың, жакшы эмелерди кылдың. Ошол муфтияттымбы, башканымбы, ушул эшик мага жагат деп айтчы, сага берели деген сунуштар да болду мага. Мен эмем балким алардан жогору чыгар Кудайдын алдында деп эметип койдум да. Не кылам? Эми ошол түрмөлөр боюнча айтып берип атасыз да. Мисалы үчүн аялдардын түрмөсүнө деле кире бересиз? Ооба. Аякта тартип бар, кадимкидей. Түрмө бомуштар жөнүндө айтып бериңиз. 137 деп. 132 деп. Түрмөдөгүлөр мисалы үчүн алардын эсеби кандай болуп калды? Эми ал жабык объект болуп эсептелет. Өтө мындай терең айтканга болбойт. Бирок мен сабак берип атканыма 2003-төн болгондо 22 жыл толду да. 22 жыл толуп 23 жылга кетти. Мурда зоналарда, чоң зоналарда 1,5 миң, 2 миң киши отурат эле. Азыр Кудайга шүкүр азайды. Азыр ашып кетсе 500, 800 ушундай да азайды. Анан шүгүр жакшы түрмө Юсуф пайгамбардын медресеси да. Адам билесизби, Канат иним, эң жакшы даба туккан жер бул ушул абак жайларда, түрмөлөрдө. Андан кийин анан больницалар, ооруканалар, анан кийин анан башка жак. Анан эми ал жерде дагы ар кандай тагдырлар да, мисалы үчүн көпчүлүгү акыйкатсыздыктан түшүп калгандар бар, үмүт уже өчүп калгандар бар, өмүр бою жаза аткандар бар. Аларга да айтасызбы дабы? Айтам бардыгына, алхамдулилла. Анан ошондон кийин кандай өзгөрүүлөрдү байкайсыз, мисалы үчүн даваттан кийин мындай? Азыр биздин эмеге пайгамбарыбыз хадис айтыптыр. Баягы пайгамбарыбыз эмне деп айтыптыр Мухаммад алейхиссалам? Ла яшкуруллах ман ла яшкурун нас. Ким адамдарга шүгүр дебесе, адамдарга ыраазы болбосо, ал Кудайга да шүгүр дебейт, Кудайга да ыраазы болбойт дейт да. Биздин өкмөткө рахмат, биздин КСНге рахмат. Мен барганда ошол микрофондорун неме кылып, анан бүт ошол өмүр бою кесилген 400 адамбы, канча адам бүт угат. Мен кадимкидей орусча, кыргызча кылып 1 саат, 2 саат сүйлөп, анан калбаштар мага келип жолуктуруп, анан ушундай окуялар болду. Ошол мен мисалы зикирлер бар да, мисалы ла иляха илlallah ушуну көбүрөөк айтыңыз. Юнус алейхисалам деңизде айткан 3 караңгылыкта, караңгылыктын караңгылыгы, суунун караңгылыгы, киттин ичинде караңгылык. Ла хавла ва ла куввата илля билля, ушуну да бир көп айтыңыз. Аякта убакыт көп да, тесмемди берип башка кылып өмүр бою кесилген адамдардан дагы ошол жакшы отурса, эме кылбаса 20 жылдан кийин чыгарат экен. 20 жыл отуруп, 15 жыл отуруп чыктым. Молдоке, рахмат сизге. Кимге кандай, сиз мага Кыргызстанда эң ыйык адам сизсиз деп чекемен өп, акча-бакчасын берип, кээ бирөө бизнес кылып, жиптерди минип, 2-3 ай алып окутулгандар деле бар. Аллага шүгүр. Анан бул түрмө дейли, бомуштар дейли, андан дагы бөлөк сиз больницаларды көп кыдырасыз, карлар үйүн кыдырасыз. Аларда жагдай кандай бүгүнкү күндө? Эми сиз барып жүрөсүз, статистика азайып атабы же көбөйүп атабы? Тилекке каршы көбөйүп атат. Карлар үйү да көбөйүп атат. Анан эме дагы арак ичкен, мен көбүнчө ошо наркологик центрлерге барам да. Эми өтө терең айтпай эле коеюн, мени киргизбей койбосун. Орун жок, кальдорго чейин жатып калып атышат да. Кальдорлорго чейин. Арактын кесепети.
Мен айтып атпаймынбы, биз туура мындай карасак, Абдышкүр дамла сүйлөп атат, Максат дамла сүйлөп атат, 100 миң деген адам угуп атат, ал бул деп жыргашыбыз мүмкүн. Бирок шайтан да күчтүү экен да. Шайтан дагы ишти кылып атат да. Таштап койгондор бар. Балким баягы эме да, канат иним. Мурда 30 жыл мурун, 20 жыл мурун намазды души мындай бир Кудай үчүн окусак, балким азыр байып кетейин деп окугандар болуп калдыбы, авторитет болоюн деп окугандар болуп калдыбы. Кыйын маселе да. Бир эки тарых айтып берейин сага. Муса пайгамбарыбыз, Муса алейхиссалам. Аерде чоң молдо эмес, раматлык чубак дамыла эмес, эстебес эмес. Харун буда пайгамбар болгон да. Муса күчтүүрөөк пайгамбар болгон. Пайгамбарлардын даражаларында эме болот да. Анан Харун да пайгамбар болгон. Анан мен Тур тоого барып Кудай Таала менен сүйлөшүп келейин. Сен бул жерде булар менен болуп тур, еврейлер менен деп 40 күнгө Тур тоого Кудай Таала менен анда Кудайдын керемети, Кудай Таала түзмө түз сүйлөшкөн Муса пайгамбар менен. Бирок Тур тоодо сүйлөшкөн да. 40 күнгө эле кетсе 70 миң еврейлер торпого сыйынып кеттир да. Карачы, аерде Абдышкүр дамла, же Чубак дамла, же Максат дамла, же эстебес молдо, же Чубак дамла раматлык, же тиги Сиражин дамла эмес, пайгамбар Харун деген пайгамбар турса дагы 40 эле күн ичинде эмеге сыйынып кеттир да, Хорпого. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, Мухаммад пайгамбарыбыз 23 жыл дават кылды, хажыга барганда 100 миңден ашык сахаба, 100 миңден ашык адам барды ажыга. 632 жылы. Анан пайгамбарыбыз дүйнөдөн өттү. Анан пайгамбарыбыз эми халифа шайлайлы ал бул деп анан 2-3 күн метип пайгамбарыбызды көмүштү. Анан кандай кылабыз деп эми кыйын да. 7 күн антип өтүп кетти пайгамбар өлгөнүнө. Ошондо анча плюс минус болушу мүмкүн. 100 миңден ашык адам эмеге барган да, хажыга. Мекке, Медина, анан Бахрейнде бир эле жер, үч эле жер бунт кылбай, муртат болбой, муртат деген динден кайтуу деген сөз да, 3 эле жер тынч болду дейт тарыхта. Карачы, 3 эле жер тынч болду дейт. Мекке, Медина, Бахрейнде бир айылда айтат да, 3 эле жер тынч болду дейт. Башка жер муртат деген динден кайтуу деген сөз бул. Жаман болгон да тарыхта. Кээ айткан не деген? Мен намаз окуйм, Мухаммад алейхиссалам пайгамбар деп билем, бирок мен зекет бербейм деген да. Зекет бербейм. 2,5% дегендерди кереги жок. Түкүрдүм да кол койдум, тигүү деп ушундай дешкен. Кээ айткан мен намазда окубайм деген да. Намазды окубайм мен, жөн эле мусулман болом деп. Кээ айткан Мухаммад пайгамбар эмес, мен пайгамбармын деп 10го жакын пайгамбар чыгып алган арабтардан. Бир-эки аял киши, катын киши мен дагы пайгамбарым деп чыгып алган да. Анан Аян-Кусуддин Абу Бакыр хай. Абу Бакыр тирүү туруп дин эмне артка кетеби деп киши анан болгон аракетин кылып кайтарган да. Ошондо тарыхта анча может плюс минус болушу мүмкүн, мен баягы ачык эле айтайын. Ошондо Мекке, Медина, анан Бахрейн тынч туруп атат да. Ошондо 70 миң, 60 миң киши эмеден кайтып атат, динден кайтабыз деп кайтып атат да. Ошо кыйын маселе да бул. Кыйын маселе. Азыр биз мындай шайтан алдайт экен да бизди. Мен ошо айтып атпаймынбы? Мен эмнеге тиги маршрутка тирелебизда мен нафсим каалабайт бекен. Мен нафсим деле каалайт. Мен деле тиги пайгамбар же периште эмесмин. Жипте дайыма жүргөндү каалайт, башка кылганды каалайт. Бирок мен кой деп ошону сындырып, ошол сүйлөшө келсем, айтып атпаймынбы? 90% таштап койгон. Анан 5 мүнөт менен сүйлөсөм, кайра намаз баштап калып атат да багыштар. 5 эле мүнөт менен сүйлөсөм, намаз баштап калып атат. Эскертүүнүн таасири. Азыр эми түшүнүк, мен өзүм түшүнүп атам да, мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, илим көтөрүлгөн сайын, демек шайтан дагы ошого жарашып андан да бийик көтөрүлгөн аракет кылат экен. Ооба. Согушун. Ооба, ошондой. Анан эми сизди карап туруп, сиздин тарыхыңызды карап туруп, анча-мынча адам не то что 20 жыл андай жерлерде дават кылган. Адам өзү үчүн намаз окуп атат азыр бир күн турупчу. Анан албетте мен сурагым келет. Сиздин ата тегиңизде мындай чоң молдолор болгонбу, чоң динге кызмат кылган мындай такуу адамдар болгонбу, айтып кетсеңиз.
айтып кетейин. Айтып кетейин, эми айтыш керек. Мен Кудай жаратты, анан Кудайдан кийин себеп болуп дүйнөгө келдим да. Менин атым эстебес, мен өзүм атым эстебес. Атамдын аты Шарабидин, чоң атам аты Ажыкул. Анан ошондо Шарабидин, Ажыкул, Молдо Муса. Молдо Мусанын атасы менин 4-чү чоң атам Масыркан. Мына ушул киши Масыркан чоң атам ошол биз Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жашайбыз. Ошол Таш көчү деген да кичинекей айылда бай болуптур да. Бул киши бай болуптур. Аябай көп жылкылары болуптур. Анан бул киши көп жылкылары болуп, анан мен эми ичеримди иштейм, жээримди жедим. Мен эми ажыга барып өлөйүн. Кудай Таалам мен ошо Меккеде, Мединада сөөгүмдү калтырсын деп ажыбай ажыда 4-5 кишини айтып калат, атам айтып калчылар раматылык. Анан өзүнө өзү аш берип, жылкары сойдуруп, мен эми өлөйүн, мен эми кийин бала чакама аш берип, убар болбой, мен батасы тийип турсун деп анан ошол киши 4-чү чоң атам Масыркан ажыга жөнөп атканда, анан кийин Молдо Мусанын аялы мен чоң атамды төрөйт экен да. Ажыкулду. Неберели болот. Анан эми мунун атын ким коебуз, эмне кылабыз дегенде, мунун атын Ажыкул коелу. Масыркан атанын ажысы кабыл болсун, Ажыкул коелу деп анан Ажыкул коюшуптур. Чоң атамды. Анан бул киши ошол Шарабидин өзүм атам, Ажыкул чоң атам, Молдо Муса 3-чү чоң атам, Масыркан 4-чү чоң атам болуп атпайбы? Ушул киши анан ажыга барып, ошо зыяраттар бүткөндөн кийин анан аябай буркурап, боздоп, мен урукту куман жакшы адамдар чыксын, молдолор чыксын, эл башкарган, дин башкарган адамдар чыксын деп аябай буркурап, боздоп, Арафатта дуа кылып, башка кылып, зыяраттар бүткөндөн кийин анан ичим өттү деп анан ошол каза болуп калыптыр да. Каза болуп калыптыр. Тиякта. Анан 5-чү чоң атам эме Кара Чоро, 6-чы чоң атам Кыдыр Сейит Бокбасар деп ошол өрөөндү башкарган, керек болсо тиги Кокон хандыгы бизди чабабыз дегенде чаба албаган баатыр адам болуптур да. Кыдыр Сейит Бокбасар деп. 6-чы атаңыз. 6-чы чоң атам. Ооба. Эми ал Токтогул районунун баары эле билет. Мен эми мындай чоң аталарым сыймыктан айтып атам эми. Мен да өтөм бу дүйнөдөн. Менин балдары көрсүн. Анан 7-чи чоң атам Көкүмбай. Анан кийин ошол Көкүмбай, анан Каба, ошондо Түнтөй Түн катар болуп, анан акыры чоң уруулардын Саяк чоң атабызга барып такалабыз. Демек сиз айтып берип атсаңыз, мен дагы бир таянакка келип атам. Азыркы муундаргачы, мисалы, балдарыбызга кандай тарбия беребиз, ошол өзүбүз такы болсок, биздин дагы уруктугумуздан бир мындай алым адамдар, Кудайга жакын адамдар төрөлөт деген жооп келип. Ажыкул чоң атам орус тамгасында билген, араб тамгасында билген, анан акында болгон, сулуу, жакшы жигит болгон экен. Дүйшөн мугалим менен замандаш болуп, анан 1937-жылы атам айтат, атам 1936-жылы төрөлгөн да, 37-жылы белгисиз себептерден каза болуп калганда, азыр биз ойлоп атабыз, ошол репрессия десе эле биз тиги эмени элестетебиз да. Атабейтти көп болгон экен да, мен эми канча миңдейт көп адам болгон экен. Анан ошол 28-29 жашында, кырчындай кезинде Ажыкул чоң атабыз дагы молдода болуптур, акында болуптур, анан агартуучу да болуптур да. Балким араб тилин билген үчүн. Араб тилин билген экен, араб тилин да билген экен, орус тилин да билген экен. Мугалим да болгон экен. Анан эми баягы заманда, баягы ал учурда деле баары тегиз болгон эмес экен. Чоң атамды көрө албай, ушак кылышып, тияк бияк эмелер болгон экен да. Азыр эми айтып калышат, анан ошол Кара Күнгөй деген айылда 29 жашында, 28 жашында каза болуп калыптыр чоң атам. Бизди баягы көп айтып берет го, арапташып дегендерге, мисалы, биз мындай 100 жыл мурун эле алфавитибиз арабча болчу да. Ушундай беле? Ушул эмеге жооп берейин. Биз кыргыздар, раматылык Чубак Дамлат айтты эле, өзүм да айтайын. Биз эч качан араб болбойбуз. Кантип болосуң? Араб болбойбуз. Түрк дагы болбойбуз. Пакистанда болбойбуз. Орустагы, американцда болбойбуз. Биз кыргыз мойдон өлөбүз. Кыргыз мойдон калабыз. Кыргыз мусулман болуп калабыз.
мына бул мындай туура эмес да. Дин дейт, тилди жоготот, улутту жоготот. Ал туура эмес. Дин тилди дагы бекемдейт, улутту дагы бекемдейт. Мисалы Якутияда, биздин туугандар да якуттар. Хакастар биздин туугандарыбыз. Сен Россияда жүрүп келсең менден жакшы билесиң. Көрдүң аларды. Дин жок, арак иче берет экен байкуштар. Азыр жоголуп баратат. Чечен туугандар көбөйүп атат. Мисалы мактаныч эмес, мен onu айтып коеюнчу жооп катары. Кыргыздын тилин, адабий тилин болгондо дагы менчелик Мадумаров байкебиз билиши мүмкүн, Жеңишбек акын билиши мүмкүн. Башкасы мага тең келе албайт, мындай кыргыз тилин. Тиги арабчада мен арабты мисалы мен Манас жаттап койгом, бир китеп Сагынбай Орозбактын варианты боюнча Манас жаттап салгам да, бир китепти. Курманбектер жаттап таштагам да. Мисалы мындай айтып коеюнчу, мисалы Манас атабызда келет. Арыстан Манас будагы, атын агамчың урганы, мелтиретип найзаны, бет алып Манас калганы дегендей Куранды ушундай түшүнөм да. Куранды ушундай түшүнөм. Арабтын тилинде ушундай түшүнөм, кыргыздын тилиндагы ушундай түшүнөм. Эмнеси жаман? Кудайга шүгүр, мен айылда баягы тентек болдум да, эрке болдум, эметтим. Орус мектеп жок, кыргыз мектепте окугам. Орусча билем, өтө терең мындай жакшы билбейм, ачык айткандачы. Анан окуп азыр эметтип койсом колум бошобой, билем эмес, бирок өтө терең билбейм. Азыр мен ошо менин балдарым, кыздарым Кудайга шүгүр азыр араб тилин, кыргыз тилин, орус тилин, англис тилин судай сүйлөп атышат да. Кудай буйруса, ошо сен айткан сөз, ошол сен айткан сөз, силер тиги караңгысыңар, арапташып кеттиңер, тигил эле бул эле деп. Мен ушундай жакшы ниет кылып атам, арапташкан жокпуз. Ошо менин кыздарым, Эстебес кызы Фатима, Эстебес кызы Насип, Эстебес уулу Мухаммад, Эстебес уулу Али, Эстебес уулу тиги бу деп мисалы ошо оңдо туруп иштесинчи, ошо молдолордун ошо кыздары, балдары Кыргыз Республикасынын атынан ошол эмеде оңдо туруп сүйлөсүнчү, оңдо туруп иштесинчи деп мен ушундай Кудайдан суранып атам, окутуп атам. Азыр Кудайга шүгүр, ачык айтып атам, ушу менин балдарым, кыздарым араб тилин, англис тилин, кыргыз тилин, орус тилин шатыратып сүйлөп атат да, Кудай буйруса. Эмнеси жаман? Тескерисинче баягы мен да бир өкүндүргөн нерсени айтып кетпесем болот. Паранжаны запрет койгондо баары кол чабышты, сүйүнүштү, колдошту. Бирок эмне үчүн мини юбка кийгендерге штраф салбайт деген мындай аябай бир жүрөгүмдө эме бар да. Сиз деле ошондой ойлосоңуз керек. Ошо мини юбка кийген көбөйүп кетти. Анан карындашым айланайын намаз окуйт деп мен китеп берип коем. Анан кадимки уялып эметип, байке окуйм сөзсүз деп эметип калып атышат, иншалла. Анан үйдө да сиз айттыңыз го баягы 4-чү чоң атаңыз өзүнө аш бериптир депчи. Ошондой деле болобу? Азыр лайфхак кылып кетели да биздин аксакалдарга. Эми ал киши мен өлөм, сообу тийсин, эми ушулардын батасы тийсин, ушу сообу тийсин деп бир чети баягы Кудайы деп коет го. Бизде кыргыздар Кудайы деп коет. Тилөө деген сөз. Анан эми жакшы ниетте кабыл болсун. Анан балким ашымда болсун деп эми бир кол ал эми чоң атам ою мен мындай эметип атам. Тилөө өткөргөн, тилөө деген кыргызча тилөө. Бизде Токтогулда Кудайы деп коебуз. Кудайы деп коет. Эксан тамак деп коет, садака тамак деп коет. Анан жол кетип атам, эми 80-ге 90-го чыктым, эми көрөрүм жеримди жедим деп мен келбейм, эми мен ошол жакта өлөйүн, ушу ашымда болуп калсын деп мындай бирок мен 2 коен аткан кылган экен. Анан ниети кабыл болуп, ошол Меккеде сөгүп калып ошол жакта өлүптүр. Анан 5-6 киши кеткен экен, калгандары келип, мен чоң атам ошол жакта көмүлүп калыптыр да. Анан сиз даваттын бир бөлүгүн өзүңүз айткандай сойкуларга дагы барып жүрөсүз. Алардын жашоосун, 1-2 канчоосун өзгөртө алдыңыз мына бүгүнкү күндө айтып берсеңиз. Көбүн, иним, мактаныч эмес, көбүн оңолуп кетишти, Кудайга шүгүр. Мен кээ бир өтө айтпай эле коеюн, чоң университеттерге окутуп атам аларды. Окуп, кадимкидей жакшы болуп айланайын. Сен Шведия иштесең, ошо 20 миңди, 50 миңди 1-2 жумада табасың, эмнең сен таптатынакай кызсың, эмнең кем деп ошол эми өтө терең айтпай эле коеюн, чоң биздин университеттерге окутуп атам мен, Кудайга шүгүр. Мен аялым да мындай
эки жактан билими бар, ислам университетте бүткөн, анан дагы светский окуу жайдагы бүткөн, ал да жардам берет, окутуп атат. Анан ажырашып кеткен келиндерди жараштырып атам эме. Кой депчи. Анан мен күйөөлөрүнө чалам, мындай кутуус деп отурам го. Баланча, мен Ажыкулов эстебес ислам университетте мугалиммин. Эстебес дамыла, эстебес Ажыкулов ютуп калсаң лекцияларым чыгат. Ушул аялың менен ажырашып жүрүп турсуң, эми болор сизден турмуш бузулуп калат. Мага Кудай жолуктуруп, аялыма жолуктуруп эметип атат, кел деп жараштырып коюп атам. Анан ушундай да болот экен, иним баягы бирөөгө зар, бирөөгө кур деп коет го. Кээ бир келиндер ушундай болуп атат, сабак болсун. Бирөө аялын же башкасын ушу кереги жок мага, ушу чалма жадатты деп туруп ыргытат экен да. Ыргытса бирөө бул алма турбайбы деп тосуп алат экен. Карачы, ушундай история, ушундай окуялар болду. Кээ бир күйөө балдар, алдаке мага кереги жок, аны жашабайм деп ушинтип, ошол келиндер күйөөгө тийбеген, үйлөнбөгөн балдарга тийип, азыр мен айткан университеттерде окуп, иштеп ушундай да болуп атат да. Чөптү кордосоң көзгө зыян дейт го. Сен азыр бүгүн аялды кордой берсең, эртең зар болосуң. Ошол менен биргеликте кээ бир эчекелерибиз да бар. Бүгүн күйөөсүн кордоп, тепселесең, эртең күйөөгө да зар болосуң. Аялды кордосоң, бир мезгил келет аялга зар болосуң. Күйөөңдү кордосоң, бир мезгил келет күйөөгө зар болосуң. Көрүп атпайбызбы? Бул инем, бул баш мени гана көрбөдү. Чын өлүп көрдү элекмин мен. Ата көөлө нерсе көрдүк да. Көөлө нерсе көрдүк. Анан эми алар менен сүйлөшүп баарлашасыз да. Ооба. Дагат айтасыз, пикир алмашасыз. Ошондо алар көбү ойлойт эми бул жыргап, жеңил тамак эле бар болгон деп, бирок мен деле билгенимен тагдырлары оор да көбүнүкүчө. Ошондой элеби же сиздин бомуңузда кандай? Көбүнчөчү азыр жанагы сүт норша деген тигүү деген шүмшүктөр айылдан келет да. Биздин кыздар айылдан келет. Анан жумуш бар тигүү деп зордуктап салып берет экен да зөөкүрлөргөчү. Ушундай эмелер болуп калышы мүмкүн. Анан эми албетте 100дөн 1-2, мен 3-4 азгырылышы мүмкүн. Андай да болушу мүмкүн. Анан зөөкүрлөр кояксагы менен жүздеп ушундай да. Анан кээ бири баягы байкуш кыздар алданып, никеге чейин жатып берип коет, кыздыгын алдырып коет. Анан кийин мени тигиниси албай качып кетет, тиги шүмшүк. Анан кийин ушундай да эмелер бар да. Эми ар түрдүү эме, ар түрдүү. Бул теманы жаап, анан бөлөк темага өтсөк эми. Мисалы, сизде деле үй бүлө бар, башака бар. Ар бир кыйынын аркасында аял турат дейт. Анан канчалык жеңебиз ислам динин жакшы түшүнбөсүн, исламды катуу карманбасын, баары бир аял да эми мисалы үчүнчү. Ушу кылган ишиң жадатты деген күн болду беле же тескерисинче сизге өбөк-жөбөк болуп күч берип турдубу? Жеңебиз тууралуу айтып берсеңиз. Жеңең Нарындын кызы, аты Наргиза, элдин баары эле билсе керек эми. Ошондой эме болгон жок. Ал өзү ошол намаз окуйт, ислам университетти бүткөн. Рахмат эми. Мындай сабак берет, туура айтасың, эме кылган жок да. Ошол жакшы үчүн, ошол кыйын үчүн, ошол түшүнгөн үчүн мен эстебес болуп атам да. Анан апам өтүп кетти, апам Ажыкулова Аят, Султан кызы Аят, апам дуа кылып турат. Анан апам менин балам элдин үстүндө жүрөт, баламдын жакасын жакшы карагын, сенден бир суранычым, менин балам элдин үстүндө жүрөт, ушунун жакасын жакшы карагын деп айткан. Анан кайненем дагы өмүр бою ошол Нарында Ала Тоо деген рестораны бар, нарындык туугандардын, мен кайын журтумдун. Ошол жерде өмүр бою Майрамкан деп администратор болуп иштеген, өмүр бою. Ошол Кудайга шүгүр эми, Кудай көз тийбесин. Мага Кудай ападан дагы, кайненеден, аялдан да айткан, алып койбосун, ажыратып койбосун, үчөө тең аман болсун. Ошондой. Азырга чейин, эми азыр балдарым чоңоюп калды. Ботинкеме чейин тазалап, майлап коет да. Эми азыр балдарым чоңоюп, балдарым кылып калды. Эмнеге антесиң десем, мен апам атамдыгын күндө тазалап койчу эле дейт аялым. Көз тийбесин эми баягы. Сен сурап атасың, анан айтып атам. Так көп айтып бербегиле дейт го. Мен дагы айтып кетпесем болот. Мен мисалы үчүн Дамла аркылуу
бүгүн байланышып атып, бул жаш келин кыздарга эми ниетибизге жараша да жаш келин кыздарга сабак болсун деп дамла менен сүйлөшүп турсам, жеңебиз нар жактан дамла аркылуу суратып атат, кандай кийинип алсын деп, жасантып, кийинтип, сонун кылып жөнөтүптүр. Келин кыздар, сабак алыңыздар, ушундай болуп, Алла ыраазы болсун жеңеме. Анан эми исламыбыздын түркүбү болгон намазга келсек, жаштардын көбү намазды түшүнбөйт, мисалы үчүн. Намаз эмне экенин, аны парз экенин деле түшүнбөйт, кызыкпайт да. Анан намазды кантип жеңил баштаса болот эми, мисалы үчүн? Туура, эң туура суроо. Намаз парз, анан 5 убакыт намаз парз, 5 башка намаз эмес. Бир эле намаз кайталанат. 3-4 куплет сыяктуу бир эле намаз кайталанат. Шуну акырын бир маал, 2 маал окуп эме кылса, анан адам көнүп кетет. Анан анча-мынча молдокелер бизге неге чубак окуңор, ошентип сүйлөйсүңөр, чубак дамыды окуңор, 1-2 маал деген жери каерде бар экен, ал бул деп бизге каршы сүйлөбөдүбү. Анан 1,5 жылга жакын, 2 жыл дейт, 40 күн дейт, сахабалар дагы ошол 1-2 маалдан окуп, анан көнүшкөн да. Музаммил сүрөсүндө келет, тахажжуд окуп, башка кылып, акырындан анан кийин Кудай Таалам 5 убакыт намаз парз кылган да. Бул миражда парз болгон. Пайгамбарчылыктын 11,5 жылынан кийин ошо акырындан 1-2 маалдан окуп, акырын көнсө болот иншалла, уруксат Кудай буйруса. Пайгамбарыбыз эле өзүнүн үммөтүнө, өзү тирүү турганда, намаз биз билгендей бүгүнкү тартипке түшүш үчүн деле кыйла жыл өткөн да. 11,5 жыл дават кылган, 13 жыл Меккеде дават кылган, ошол 11 хижратка көчөрдөн алдын 1,5 жыл мурун фарз болгондо, 11,5 жыл Кудай жалгыз, Кудай кудуреттүү, Кудай өлтүрөт, Кудай тирилтет, бейиш бар, тозок бар деп ушуну эле сүйлөгөн Мухаммад пайгамбарыбыз. 11,5 жылдан кийин анан намаз фарз болгондо, анан ашып кетсе Меккеде 200-300 киши эле болгондур мусулмандар. Ошолор эле окуган. Анан Мединага барган, Мединага барып анан кийин 2-нчи жылында анан орозо парз болгон. Ошондо пайгамбарчылыктын 15-нчи жылында орозо парз болуп атат. Пайгамбарчылыктын 15-нчи жылында анан зекет парз болуп атат. Анан кийин 4-5-нчи жылында анан кийин пайгамбарыбыз 16-17 жылдан кийин арак акырын арам болуп атат. 3 этап менен. Бул деле даже 4 этап менен. Биринчисинде келет Куранда, бул курмадан жасалган тамак деп. Бул деген сөз тамак деген сөз да. Бул жөн эле эчтеге жок деген сөз. Экинчисинде анан Бакара сүрөсүндө келет, арак жөнүндө сурашат сенден. Мунун пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар. Бирок пайдасынын зыяны көбүрөөк деп. Не пайда десе, анча-мынча байлар акча табат экен да. Бир-эки соодагер бай акча табат экен. Жалпы эле эмес, 4-5. Анан кийин 3-нчи этапта келет, мас болуп алып намазга келбегиле деген, бул эми намаздан сырткары иче бер деген сөз да. 4-нчи анан этаптан акырындан Майда сүрөсүндө арам болду деп анан 20 жылга жакын убакыттан кийин арам болуп атпайбы? Канал акканда. Анан эми өзүңүз баягы соода саттык тууралуу сурап кетпедиңизби? Ооба. Кээ бирлер пайда көрөт экен депчи. Бүгүнкү заманда соода саттык эми биздин чоң пайыздагы алегибиз, ишибиз болуп калды да. Анан алымдарыбыз деле мисалы үчүн ошол суроого жараша жооп берет да. Көбүнчө ошо соода саттык тууралуу, көп түшүнбөйт, зекет тууралуу. Анан мен сурай турган маселе баягы бирдекени азыр соода кылып аткан бир туугандар айтып, могу стаканды мисалы үчүн мен мынчага алсам канча кошуп сатышым керек деген суроо бар да. Ошого сиз илимиңизге таянып кантип жооп бересиз? Мен Ислам университетте сабак берем 22 жылдан бери. Болгондо фикhtан, ушул соода саттык маселелери боюнча тиги бу. Анан мен Кудайга шүгүр Абдулла Дамылла менен, Надыр Дамылла менен, Абдушкур Дамылла менен, Сиражин Дамылла менен, Ашыр Дамылла менен, Хашим Дамылла менен устаздар менен кеңешип 7-8-10 кишиден кийин кеңешип анан келип сүйлөйм. Жөн эле эмес. Оңой эмес да бул. Мен мындай тилим узарып кеткен да, көп угат, Кудайга кадыр барбыз бар. Анан ушул жөнүндө талкуу болду эме. Канат инем устаздар менен кеңештик. Ким айткан же туура эмес айтып алганбы, же туура жаңылыш болгонбу, 10 эсе кошуп сатса болот деген сөз чыгыптыр да. Бул таптакыр туура эмес. Бул деген 10 эсе деген сөз, мисалы мына бул кружканы келиши, өзүнүн турушу
100 сом болсо 10 эсе болгондо бул 1100 сом болуп кетет да. Туура эмес, мындай жок, эч жерде жок. Такыр туура эмес. Такыр туура эмес. Ушуну биз эч жерде жок, бул туура эмес айтылган сөз деп эмеге келдик, устаздарым болуп башка чечимге келдик. Бул туура эмес. Анан канча кошуп сатыш керек, анда эмне дейт деген сөз чыгат да. Анда ошону изилдедик. Айтпадым, жана айтып өткөн устаздарым болуп изилдеп башка кылдык. Ошондо устаздар эми кыйын маселе да, изилдеп эме кылдык. Анан аалымдардан осуят бар экен. Пайгамбарыбыздан бир нерсени өтө кеси айтып койсо дагы ал киши да эми заман өзгөрүп турат, башка кылат да. Анан ал киши эмне деп айткан? Бирөөдөн бир нерсе алсаңар ичин оорутпай алгыла деген. Ооруса арам болуп калат деген да. Ошого шариатта бир тарадын байнагыма эки тарап ыраазы болуш керек да. Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы. Түшүнүп атасыңбы? Анан соодалашкан сүннөт деген жер бар. Анан эзилип эле тигини сатуучуну кыйнай берген да болбойт да. Болбойт. Анан мен эми токотор жерин айтайын, балким дагы талкуулайбыз. Мисалы мына стакан же мына ол буюм 100 сомго келсе, 100 сомго келсе, ушуну пайыз менен айталы, эң жакшысы 10% кошсоңор ошол жакшы, ошо 100 сомго келген буюмду 110 сомго кошуп, 110 сом андан ашырбай сатсаңар береке болот деп чоң аалымдарыбыз үммөткө, элге осуят кылып кетиптир да. Мына тесме, мисалы, могу тесме. Мисалы да эми ушул дагы 100 сомго келди, өзүнүн баасы эмеси. 100 сомго мен дүкөнчү болсом ушу турду. Шуну мен 200 же 150 кылбай 10% кошсом, 110го сатсам береке болот экен да. Эл дагы эстебес соодагер жакшы экен, же Канат соодагер жакшы экен, же Айнура жакшы экен, же Аюл жакшы экен, Венера жакшы экен деп келет экен да. Бакыт жакшы экен деп. Анан кошуп эле мөтө берсең болбойт. Анан мисалы мен үй куруп сатам. Үй да, мисалы мен үй куруп сатам. Ошол мага $110,000 түштү, мисалы бир квартира дейинчи, же үй. Ошо менен бүттү. Ушуну мен 10% кошуп $100,000 түштү ошо үй. Ушуну мен $110,000 сатсам береке болот экен да. Кудай мага ыраазы болот экен, береке берет экен. Анан мен муну $200,000, $300,000 сата беришим мүмкүн. Тиги элди алдап башка кылып, бирок Кудай башкадан чыгарып коет дейт да. Бул жерде суроо жаралышы мүмкүн да муну сатуучулардачы. Баягы 100 сом деп атабыз да, ал 100 сомдун ичинде бар жок расходдор кирет, айлык акы кирет, ошондон кийин анан 10% кошулат да, ошондой болуп калат да. Ооба, ошондо жакшы болот дейт. Ошол турган турушу эми ал тиги сен айткандай эми эле бардыгын эсептеп туруп, андан сырткар анан ошондой кылса жакшы деп аалымдар осуят кылышыптыр. Анан жанагы муну 100 сомго турду сага, бүт турушу 100 сомго турду, анан 10 эсе кошуп 1100ге сатсаң болот деген сөз туура эмес ал. Ал таптакыр туура эмес. Адам мисалы сиз үй куруп сатасыз, мен алуучумун. Сиз арзаныраак каалайсыз да, сиз ошону мен өзүңүздүн ордуңузга коюшуңуз керек да. Эми бул аалымдар эмне дептир? Эми ошону мисалы 110 сомго 120 сомго сатсаң деле болот. Тиги 20% кылып, 130га сатсаң деле болот. Бирок береке болот, Кудай ыраазы болот. Колуңардан келсе, акчаны Кудай кылып өлө бербей 10%дан ашырбасаңар жакшы болот эле деп осуят кылыптыр да аалымдарчы. Осуят, бул эми приказ эмес, осуят, сунуш. Түшүнүп атасызбы? Мисалы мен машина сатам деп коеюнчу. Угуп атасызбы? Машина сатам. Мен ушу Германиядан, Япониядан алып келдим. 10 машина алып келдим. Ошол машинелер мага $10,000 турду. Растомашка дейбиз, башка дейбизби? Ушуну мен $11,000 сатсам, эстебесте машина арзан же Канат арзан деп 10 эле күндө эл талап кетет экен да. Түшүндүңүзбү? Мен 10 күндө $10,000 чыгып атат мага. А мен аны 20,000 же 30,000 деп тура берсем, деле шариат уруксат бериши мүмкүн.
бирок береке болбойт экен да. Анан эл дагы жинди эмес да. Бул мынча турат деп эметип ушундай эмелер бар экен да. То есть муктаждыктан пайдаланып, эми муктаж болгон адам сатып алат да бирдекени. Муктаждыктан пайдаланып чоң пайда көрүштүн мындай берекеси болбойт деген. Берекеси болбойт. Сон эми мисалы үчүн азыр бул соода саттык маселесинде дагы бизди дагы бир ойлонурган маселе бул криптовалюта. Жанагы майнинг кылып, анан кийин криптовалюталар чыгып кетти. Ошолор бүгүнкү күндө шарият менен мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи криптовалюта менен иштеген? Банкрот болуп шерменде болушту көп адам, болбойт. Дагы деле болбой атат. Болбойт. Туура эмес. Болбойт. Ачык эле айтам, болбойт. Харам. Себеп дегенде мисалы үчүн бүгүнкү күндө да биздин иликтөөлөрүбүз менен мисалы үчүн аябай көп адамдар ошол эле устаздар, мисалы үчүн кээ бирки сакалчан эле илими бар адамдар алданып калыптыр да. Бүгүнкү күндөчү бизге кайрылышты. Алданып калып, анан бирок биз чыкпай эле коелу, эми элдер көрсө уят эми деген жерлер бар да. Эми биз ачык нерсени эми уялган нерсе бар да. Эми мен аты жөнүн айткан жокмун, бирок айтып атам да. Ошолорго сабак болсун деп айтып атам да. Мисалы үчүн криптовалюта бул арам. Кесе эле айтып атасыз. Арам. Дагы бир көйгөйлүү маселе бул ошол сырткы келбетке алданып калгандар. Ошолор эле сырткы келбетке алданыптыр да. Сакалы бар, жоолукчан аялы. Анан кийин ишендик да деп атышат. Аларга кичине бир насаат айтып кетсеңиз. Азыр биз кыяматка жакын жашап атабыз. Айрыкча акча маселесинде так болуш керек. Керек болсо мен эми анчалыкка катуу кетпейин, бирок бир туугандар менен так болуш керек да. Бир тууганга ишенбе деген заманда жаман азыр. Бир туугандар чабышып, үй талашып, башка болуп канча келип атат бизге. Бир тууган. Ошон үчүн так болуш керек да. Кыргызда макал барго. Өзүң сак бол, коңушуңду уру тутпа деп. Болбойт да. Мен бир чоң устазым айтты эле, Абдулла Дамыла. Эстеке, бекер оокат жок бул дүйнөдө. Бекер оокат бир гана кайрымакта бар деп. Эми бул көп маселени аябай көп талкууладык. Бардык эле тармакка кирип чыктык окшойт. Дамыла. Анан эң акырында мен сизден бир суранып кете турган нерсе. Сиз ушинтип сабак берип жүрөсүз, жаштар менен аралашып жүрөсүз. Кыргызстан мусулмандарынын келечеги кененби? Кудай буйруса, иншалла, Кыргызстан мусулмандарынын келечеги кең, Кудай буйруса. Кыргыз республиканын жарандарынын келечеги кең. Кудай буйруса жакшы болот. Мен бир нерсе айтайынбы сага? Мактаныч эмес, эми элдер ойлоп калбасын, молдоке мактанып атат деп. Мактанган жокмун, сыймыктанып айтып атам. Куранда келет, Куранда. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирети хасанатан ва кина азабан нар. Мунун кыргызча тилме сөзмө сөз котормосу: эй жараткан Кудай, сен бизге бул дүйнөдө бар жакшылыктарды бергин, бар сулуулуктарды бергин. Ахиретте бар жакшылыктарды бергин, бар сулуулуктарды бергин деген сөз да. Биз тозокотунан сактагын деген. Анан улуу сахабалар, Азирет Али баш болгон, бүт кыйын сахабалар, мен кыймын деген Ибн Масуд жана башка бүт бардыгы. Бирөөсү айтыптыр эми бул деген аягыл бала чака деп. Бирөөсү айтыптыр жок, бул деген байлык, бийлик, бул деген илим, бул деген аял, бул деген бул деген тигил деп талаштырды сахабалар. Анан ошо Ибн Масуддун бир сыймыктанып айткан сөзү бар. Мен дейт Курандын 6666 аят бар дейбиз, 2246 аят бар дейбиз. Эми ушундай кичинемелер бар. Канча аят болсо деле ушул каерде түшкөн, кайсы маанеде түшкөн, эмне үчүн түшкөн, мен бардыгын чечмелеп айтып бере алам деп кишинин бир сыймыктанып айткан сөзү бар да. Анан ошол киши айтыптыр, радиаллаху Ибн Масуд сахаба. Эй, антип талашпагыла. Кудай башы менен, Кудай өзү айтып аткандан кийин бул дүйнөдө эмне деген жакшылык ошонун бардыгын камтыйт. Аялыңды дагы, байлыгыңды дагы, бийлигиңди дагы, илимиңди башканы дагы. Ахиреттин бардыгын камтыйт деп. Анан Меккеде ошол ажыга барганда, умрага барганда 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион адам жүрөт. Анан мынтип карасаң, шайтан аякта да иштейт да, сотка көтөрүп, мынтип Кабаны айланып атып ушинтишет да. Анан зейиним кейип мен анан ушул дуаны ошо элге тамбих бир эскертүү болсун, эметпесин деп жаңыртып айттым да аябай.
ыйлап боздоп мен 4 жашар кызым да барган, ал балдарым аны мени туурап элдерди айтты да, бирөө күнү уруштум мен, эмне сен буяка эмне неге келгенсиң сен өзү деп. Анан Кудайга шүгүр, Кудай кабыл кылсын. Мен мындай умра деп коет, 7 жолу умрага бардым, Кудай таалам чакырып, 4 жолу чоң ажыга бардым. Аябай ыйлап дубаларды кылдык. Дүйшөмбө кажы муфтиятта өмүр бою иштеген Өтөнбай уулу Дүйшөмбө кажы азырда келатып сүйлөшүп калдык ал киши менен. Анан инем, балам, сени мен бардык жерде мактап жүрөм. Сен Меккеде ушундай дуба кылганда мен ыйладым дейт да, ошо кыргыз баланын үнү ушундай чыгып, кыргыздын үнү Меккеде, Арафатта, Харамда жаңырап атабы. Кудай буйруса биз өңгөн өскөн жылдыз мамлекетке айланабыз, динибиз өсөт, дүйнөбүз өсөт деп ыраазычылык билдирди да. Кудай буйруса иншалла мен эми Кудайдан мурун сүйлөбөйүн, бир 2 жылда, 3 жылда, 5 жылда Кыргызстаныбыз Дубай менен Катар, Кувейт, Америка, Россияга ашпасак да тең элебиз иншалла. Жакшы болот буйруса иншалла. Динибиз дагы, дүйнөбүз дагы бардыгы эки биздин динибиз эле өсүп кетсе да болбойт. Экөө бирдей өсүш керек. Динибиз да өссүн, дүйнөбүз да өссүн. Буйруса жакшы болот иншалла. Сонун сөздөрдү айттыңыз. Эми калуу тилек айтып кеттиңиз. Эми кыргыз элине дуба дейбизби, дуба кылып? Дуба кылып коеюн, а? Мейли, Кыргызстаныбыз түндүк-түштүккө бөлүнбөй, Кокту-Колотко бөлүнбөй, Уруга бөлүнбөй, падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Мынагы 5 миллиард Кытайдын карызынан кутулуп кетели иншалла. Өңгөн, өскөн Катар, Кувейт, Сауд Арабия, Эмират, Япония ошол мамлекеттин катарына кошулалы. Бар бололу, бай бололу. Кудай таалам үйү жокко үй берсин. Кыргызстанда бир дагы адам үйү жок калбасын. Күйөөсү жокко күйөө берсин, аял жокко аял берсин, уй жокко уй берсин, машинасы жокторго машина берсин, жумуш жокторго жумуш берсин. Түгө издеп үйлөнө албай жүрөм дегендерге үйлөнсүн, күйөөгө тие албай аткандар күйөөгө тийсин, үйлөнө алып тургандар үйлөнсүн. Кудай буйруса иншалла, ошо жана айтып атпаймынбы, 132 бомуж байкебизге себепкер болдук, эжекелерибизди кошкондо 40-50гө. Балам, айланайын, сиздердин ошо сен урук тукумуң дүйнө жүзүн башкарсын деп ушундай бир баталарды берип калышат бизге. Осмон империясындай болуп, Чыңгызхандын бир доорундай болуп деп. Ошо биздин Кыргызстан дүйнө жүзүн башкарган күндөргө жетип калалы иншалла. Кудай таалам ошо жеткирсин иншалла. Амин. Аллаху акбар. Устаз, Алла разы болсун келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп. Урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр, ушул жерге чейин көрдүңүздөр, эми бөлүшүңүздөр. Сиздер үйдө жатып эле эстебес Дамланын кылган жумуштарына мындай шериктеш болушуңар мүмкүн. Бөлүшкүлө, көргүлө. Анан кийин Дамла сиз барбаган жер, сиз ойлогон жерге барып дават кылып атат. Сиздер өзүңүздөрдөн баштап намаздан баштагыла.